Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн болсо именно максат коюу боюнча целополагание, цельди кантип коюш керек. Максатты кантип туура коебуз? Мисалы үчүн мен көп канча окуучуларды окутуп келем. Мисалы үчүн үйдө нолдо отуруп туруп сразу келип туруп эле миллион тапкым келет дейт да. Анан бир айда, 2 айда миллион табыш, это же как бы нереально, да? Анан эми бар ошондой случайлар, бирок эми андай случайлар деле болот, бирок сразу туруп эле миллион тапкым келет. Менде мисалы үчүн 2 айда башында баштап атканда нолдон миллион табыш менде андай болгон эмес да. Анан миллион таппай калып, анан мен максатыма жетпей калдым деп максаттарды койбой калат. Максат коюп ошону аткарганды унутуп калган адамдар дагы көп. Цель коюп, цельге жетпейт, өзүнүн айткан берген сөзүнө ишенбейт, тура албайт, туруктуулук жок болот. Андан кийин мен жөн эле максат койгондо баары максаттарыма жетпейин деген паттерн келет да. Паттерн деген эмне? Бул туура эмес, мындай ой жүгүртүү асаада калып калат го, ошол нерсени айтат. Анан мен өзүмдүн колдонгон максаттарды кандай коем жана ал максатка кантип жетем, ошол жөнүндө сиздер менен ушул сабакта бөлүшкүм келип атат. Бул жакка мен өзүмдүн лайфхактарымды баарын топтоп койдум. Ошон үчүн сиз дагы ушул нерсени жазап, андан кийин кантип цельди коюп разбор сабакты көргөндөн кийин сизге дагы түшүнүп келет деп ойлойм. Караңыздар, максат коердун астында, цель коердун астында очень важно, чтобы я не была в состоянии обиды, таарынычтардан, жаман настроениядан, вот мен тетиги конкурентимди же болбосо мени таарынткан адамды эстеп алып жинденип деп монтип койгон эмес. Жакшы бир кафенега барып аламбы, мындай бир жакшы абалда отуруп, диванда отуруп алып, же болбосо мындай өзүмдү мени эч ким дергать этпеген, беспокоить этпеген абалда отуруп алып, анан өзүмдүн жакшынакай красивый блокнотума анан жазып целдеримди коемун да. Анан цельди только эле акча жаатында койбойм, мен башка сферадан да коем. Себеби дегенде бизде мындай иштейт да. Мисалы үчүн жаңы акчалар, ийгиликтер сага келиш үчүн артефакт мындай бир, мисалы үчүн кандай десем, не только акча жаатында эмес, мындай хотя бы 4-5 сферадан алсаңыз болот да. Мен бул сфералар мисалы үчүн окружение, яркость жизни, чөйрө, личностный рост, любовь к себе деп мындай бир сфераларды алам. Андан кийин анан ошого жараша дагы ошол целдерим ар бир айга бөлүнгөн болот. Ар бир кварталга, 1 жылга, 5 жылга, анан 10 жылга дагы общий мындай дагы целдерди коем да. Себеби дегенде мен өзүмө суроо бергенде, мына үй алдым, квартира алдым, машина алдым, дальше что дегенде, 10 жылдан кийин өзүмдү кантип элестетем дегенде, мен мындай цель, максат жок болгондуктан көп адамдар максатты да туура кое албайт, жете албайт ага, жетпейт и даже 5 жыл, 10 жылга чейин максат кое алышпайт да. Мына машина дейт, машина алды, үй алды, дальше что? Дальше что? Анан цель должна быть выполнимой, адекватной и желанной. То есть это должна быть моя цель, а не навязанная другими людьми. Поэтому мы будем разбираться и ставить четкую цель. Первое, это приятная атмосфера, да? Кандай атмосферада өзүңүздүн именно состоянияңыз менен жараша сиз ошол целди коюп баштайсыз. Экинчиден, бул бардык сферадан желательно, да, колесо баланса деген сабак бар. Именно бардык сфера болбосо дагы 3-4 сферага алсаңыз болот. Бирок бул курска келгендиктен алгоритм запусков сиз 2 ай бою иштегендиктен, кандай десем, хотя бы 3-5 сферадан цель койсоңуз болот. Бунусы эмне? Бул акча, албетте, окружение, ушул курска келип жакшы чөйрөнү табам, жакшы кыздар менен таанышам, жакшы санаалаш болом, яркость жизни, мисалы үчүн кандайдыр бир жолугушууларга или онлайн созвондорго бир мындай жакшы бир чөйрө табам, яркость жизни, жашоомдун жакшы тараптарынан өзүмдү дагы чыгарам деген нерсе да. Үчүнчүсү болсо, бул максат коюп атканда үчүнчү нерсе бул размер. Мисалы үчүн, эгерде сиз үйдө отурган айым болсоңуз, доходуңуз 0 болсо, 2 айдын ичинде мен 500 000 тапкым келет же миллион тапкым келет дегенде, сиз өзүңүз ишенбешиңиз мүмкүн да. Ооба, бар андай случайлар. Бирок сиз өзүңүз ишенбеген нерсени койгондо бир чети мозг отказ берет да. Сразу эле миллион десе, это нереально деши мүмкүн да. Ошон үчүн менде кандай болгон? Мен башында 100 000, 200 000 тапкым келет, чистый прибыль деп айткам да. Запуск жасагым келет деген. 100 000, 200 000ге запуск жасаганда 200 000, мисалы үчүн 2 айда бир 100 000 тапкым келет или 1 айда
50 миң тапкым келет деп сиз өзүңүзгө мозгко сигнал беришиңиз керек. Биринчи 200 миң тапкан адам 500 миң таба алат. 500 миң тапкан адам 800гө чыга алат. 800гө тапкан адам миллионго чыга алат. Ошон үчүн 1, 2, 3 кадамды 3 деп кичтеп өтүп, анан мен мону жаза алам дегенде, анан мозгко ушундай постепенно лестница менен чыгуу системасын сиз бергенде, анан бул нерсе реалдуураакка жатат. Андан кийин жөн эле максат коюп эч нерсе кылбай, конспекттеп отура берем эмес, кыймыл аракетке сөзсүз түрдө түшүш керек да. Анан кээ бирөө мисалы үчүн курсту окуп коюп анан результат жазайм дейт. Кээ бирөө мисалы үчүн курс маалында эми ар бир адамдын темпи, ар бир адамдын кыймыл аракети, ар бир адамдын ырыскысы дегендей ар кандай болот. Ошон үчүн эң негизги нерсе сизге ушул билимди алып туруп сразу эле, конечно, сразу эле колдонуп баштаганыңарга мен кызыктармын. Анан размерди, мисалы үчүн эгерде сиз аңыз 0 болсо, хотя бы 50 миң, 70 миң же 100 миң деп анан койсоңуз болот. Б точкаңыздычы. Анан эгерде сиздин доходуңуз 20 миң, 50 миң болсо, 55 миң точка Б эмес, это маленький размер болуп калат да, хотя бы 2х, 2х койсоңуз болот. 50 миң тапсаңыз 100 миң, 150 миң, например. От вашей точки 2х, 3х коюш керек да, 2х, 3х. Ошондо анан мындай кичине туура да болот и понимание да болот. Андан кийин чоң максаттуу целиңизди, мисалы үчүн миллион запуск жазуу дегенди 6 айга или 1 жылдын ичинде мен миллион запуск жазайм деп мындай понимание мозгко бергенде, анан сигнал туура кетет да. Мен өзүм ушул нерсени колдоном. Чистый прибыль айына 500 миң табам, эми миллионго чыккым келет деген сыяктуу да. Андан кийин эле бул аябай чоң да эмес, анан аябай кичинекей да койбоңуздар да. Мисалы үчүн мен 20 миң табам айына. Мен курс 2 айдын ичинде жакшы билимдерди алып, айына 30 миң тапкым келет эмес. Кичине 2х, 3х койсоңуз болот. 20 миң болсо, умноженное на 2 это 40 тысяч, 60 тысячтан башталат. Окей? Дальше. 4-чү пункт бул чоң дагы глобалдуу максатты план коюу. Мисалы үчүн бир гана акча жаатында эмес, мисалы үчүн сиздин чоң максатыңыз дагы болуш керек да. 1 жылга, 5 жылга, ушу жылдын аягына, 10 жылга дегендей да. Потому что мечта, она должна зажигать. И там, где вам страшно, ваша мечта должна быть настолько зажигательная, чтобы, когда страшно, ваша мечта перекрывала этот страх. Мисалы үчүн, эгерде сиз, мисалы үчүн мен өзүмдү пример кылайын, мен балдар менен мындайча айтканда коляскага сүйрөп, кышында, суукта дагы таксиге акча жок, садикке өзүм алып барган учурлар болгондо, мен кичинекей болсо дагы машинам болсо, истим болсо, фит машинам болсо деп мечтать этчимин да. И кандай десем, ал нерсеге мен ишенчү эмесмин, потому что мен анда даже онлайнда иштечү эмесмин да. Анан кантип табам, үйдө балдарым кичинекей, кантип бир жумушка орношом деген менде мындай ой келген да. И ошол кандай десем, ойдун аркасынан она мечта, она должна быть немножко страшна, но она должна меня зажигать. То же самое. Я хочу элитную квартиру, сонун үйлүү болсок экен, папакай, сонун ремонт менен өзүбүздүн үйүбүзгө кыялданам, бирок кантип үйгө жетебиз, канча адамдар Россияга барып, башка жактарда барып үйлөрдү алып атышат, канча жыл иштешет үй алыш үчүн, мен кантип балдар менен үйдө отуруп үй ала алабыз деген сыяктуу мечта болсо, страшно, но она тебя зажигает и она тебя вдохновляет. И это круто. Либо же сиз автосалондон машина алгыңыз келсе, сиз ошол салондорго жөн эле барып, жолдошуңуз менен, курбуңуз менен, апаңыз менен барып, кармап, отуруп, жыттап, бир нерсе кылышыңыз керек. Ошентип квартира издеп атсаңыз, ошондо үйлөрдү көрүп, подпишитесь ошондо Инстаграм баракчага, ошолорду карап, мечтать этип, визуализировать этип, даже фонго ошол нерсени да коюп алсаңыздар болот да. Бул нерсе аябай жакшы, дагы сонун берет результатын да. Анан мисалы үчүн элитка 1 комнат или 2 комнат үйдү мечтать этип баштасаңыз деле, сиз барып, ипотекага сурап, банкка кирип, ошондо буклетиктерди алып келип, үйгө коюп коюп, жолдошуңуз менен деле жөн эле көрүп көрөлүчү, жөн эле сүйлөшүп көрөлүчү деген сыяктуу максатта калсаңыз болот. Мен өзүм жөнүндө айта кетейин, мен авторынокко жөн эле бара берчимин, күйөөм менен барып, машиналарды кармалап, отуруп, мечтать этип, анан чынында ошол суммага бир 3-4 айда жеттим да, ист алдым. Ошол эң биринчи онлайнда алган машинам ист болгон. Ага чейин машиналарды айдап жүргөм, негизи эле онлайнда биринчи машинам ист болду. Андан кийин ушул
Кэмрини фонума коюп алып аябай мечтать эттим, капкара Кэмри машинаны. И ошол нерсеге да жеттим. Не дейт элем, ошону фонго коюп алыңыздар, аватар Pinterest'ten алып мындай по всем сферам: машина, там ребенок, там сына, дочку хочу квартиру, отношения, здоровье, чтобы я была спортивная, акча, бизнес деп, хотя бы колесо баланса менен бир 5-6 сфераңызды алып, анан фонуңузга да коюп алсаңыз болот. Эгерде ушунчалык ушул машинаны хочу, же болбосо мен кандай десем, мисалы үчүн менин максатым азыр идеальное тело, ден соолук, денем фигурам аябай сонун болуп арыктасам десем, фигура коюп алышым мүмкүн да. Ар бирөөбүз эмне максатка кетип атсак, ошол нерсени коюп алсак болот. Андан кийинки эле 5-чи пункт бул за цель. То есть целдин аркасынан дагы чоң цель болуш керек да. Мисалы үчүн мен мына бул элитный квартира бизде алгандан кийин мен бул целдин аркасынан дагы цель бар да. Демек чоң үй алуу, чоң жер там особняк алуу да. То есть целдин аркасынан дагы чоң бир цель болуш керек да. Себеби дегенде бул цель уже достижимый болуп калды, а когда-то казалось это недостижимо. И целдин аркасынан дагы чоң цель болот да. И ошол нерсе келиш үчүн барып, көрүп, жыттап, я не знаю, аралап дегендей, то есть чөйрөгө кошулуп, ошол нерселерди көрүп, кармалап, ошол энергетика менен да впитываться этип, жакшы ошондой посылдарды дагы жазышыңыздар керек. Эгерде даже сиз жөн эле консультацияга продюсерлик алам, коркуп атам десеңиз деле, жөн эле акысыз консультацияга, жөн эле жолугушууга, жөн эле мастер-класска, жөн эле тренингке дагы барып көрүшүңүз керек да. Бул дагы жакшы өзүнүн результаттарын берет. 6-чысы бул насмотренность да. Расширяйте круг. Таанышкыла, чөйрөлөргө кошулгула, ошондой клубтарга кошулгула, мастер-класстарга баргыла, ушундай курстарга барганда айымдар менен карап, аларга катталып, аларды көрүп, машинаны кааласаңыз салондон, ошол салондогу машиналарды барып, көрүп, канча взнос экен, кредитке канча акчага берет экен, нереальный. Мозг сиз үчүн айтты да, блин, салондогу машина 15 000, 20 000 доллар, это нереально деши мүмкүн. Сходите, хотите купить квартиру, сходите. Хотите ушундай бир окружение, чөйрөгө кошулгуңуз келеби, сходите обязательно да. 7-й пункт, это самый главный пункт, это цена слова. Цена слова деген бул эмнеге влиять этет? Мисалы үчүн мен бир айдын ичинде 54 килограмм болом. 54 килограмм болуп арыктабасам, мен 50 000 өзүмдүн тренериме, диетологума берем. То есть не так, что мен арыктабасам 50 000 мен подписчиктериме таратам же мечитке алып барып берем. Нет. То есть благотворительность да, биякта болбош керек да. Это ничего не имею против, просто жаман паттерн калат да сиздечи. Мен мына арыктаган жокмун, бирок мен зато мечитке 50 000 бердим. Же болбосо мен подписчиктериме зато акча тараттым деген сыяктуучу. То есть бул наказание сыяктуу болуш керек да. Цена слова. Эгерде мен ушул курсту аягына чейин чыгып, ийгиликтүү аяктап, хотя бы курстун акчасын актай алсам, аракет кылып, продюсерликке бир эксперт алып, же болбосо өзүмдүн курсумду чыгарып, өзүм курсумду упаковка кылып, жашнакай кылып эсли чыгара алсам, демек мен абдан азамат болом. Эгерде мен ушуну жаза алсам, мен аябай чоң жакшы бир ишти жазадым. Эгерде мен муну жазасам, мен өзүмө барып туруп 2 күн жаннатта жолдошум экөөбүз или 1 күн эс алабыз деп өзүңүзгө вознаграждение бериңиз. Мен биринчи өзүмө ушундай установка бергемде, 200 000 запуск жасасам, мен жолдошумду эң кымбат ресторанга алып барам Бишкектин, Шаратонго депчи. Алып бардым ошол жака 25-этажга. Эгерде мен 200 000 запуск жасасам, мен өзүмө уходовый сонун корейский дорогой косметика сатып алам дегем. Эгерде мен ушуну жасасам, барып туруп сонун дорогой фотосессия жасайм, каалаган көйнөгүмдү барып туруп ушул магазинден алам дегем да. Демек биз мозгко, мээбизге ошондой сигнал бергенде жакшы иштеп баштайбыз, чындап эле. Себеби дегенде мен моуну акча тапсам, мен үйөмдүн карызын кутулам, мен акча тапсам, мен барып туруп ата-энемдин крышасын жаап берем деген, бул сиздин дене, сиздин мээ сопротивление берип баштайт. Ошон үчүн сиз өзүңүзгө, в первую очередь өзүңүзгө знак бергенди, программа бергенди үйрөнүшүңүз керек. Ошондо сиз ушул целдерди жакшы жасайсыз. Мисалы үчүн мени байкап келе жатсаңыздар, мен күнү түн иштегенден кийин өзүм барып туруп сыйлап машина, Camry, Lexus тертүү 70 алган учурлар болду. Демек, бул эмнени билдирет? Я умею вознаграждать себя, ошол энергия появляется, я работаю дальше. То есть это мне помогает не выгорать, идти еще дальше к большим целям. Машинанын баарын мындай машиналарды татып, айдап көргөндөн кийин уже дальше мага квартира.
квартирага басым жасап баштадым. Эми мага азыр квартира эмес, уже башкача целдер кызык болуп баштады. Ал жөнүндө дагы жакында балким кабардар болосуздар. Себеби дегенде адамдын бул жакта энергетический вот эта потребность болгондон кийин больше духовный жактан, больше башка жактан изденип калат экен да. Биринчи биз кекиртекти адам кекиртегин тогузгандан кийин, андан кийин анан албетте үйдө мисалы үчүн памперске акча жок, үйдөгү ичкенге жегенге тамак жок болгондо сен кайдагы духовность да, бул жакта балдарымды багышым керек, иштешим керек дегенге умтуласың да. Бул нерсени мен дагы өткөм. Именно нуждасы бар айымдар көбүрөөк жакшы результаттар жасашат да. И это нормально. И мисалы үчүн нуждам жок, жолдошум менен баары жакшы болгон деген айымдар деле орто результаттарды өзү каалаган өзүнүн темпинде результаттарды жаратса, это нормально. Нуждасы бар, керек деген айымдар жанталашып аябай иштешет да, өзгөчө там. Жолдошу бар, бирок в кавычках жолдошу бар. Жоксо жолдошу жок, балдарынын жоопкерчилиги, кредит, нуждасы бар айымдар көбүрөөк результат жасайт. Ошон үчүн сиз өзүңүздү башкалар менен такыр салыштырбаңыз, окей? 8-чи факт бул артефакт. Артефакт это есть вознаграждение, да? То есть цена слова бул жактан эгер биз аткарбасак, бизге наказание, да, цена слова наказание, да, в кавычках. А артефакт это вознаграждение. Мисалы үчүн эгерде мен арыктасам, мен айтып атам, эгерде мен арыктасам, мен өзүмө Таиландка, я не знаю, Таиландка 50 миңге, мисалы үчүн өзүмө путешествие подарок кылам. Өзүмө дегенде кандай жолдошума көз барабыз или апама көз барабыз деп атам. Эгерде мен кандай десем, мону аткарсам, эгерде мен ушул курсту окуп, жакшы результат жаратып, өзүм каалаган результатты жаратып, бир адамды продюсерлик алып, аны чыгарып, жылдыз кылып, экөөбүз 100 миң доходко чыксам, ушул алган билимимди иш жүзүндө, практика жүзүндө аткарып жасай алсам, анда мен өзүмө вознаграждение ошол кеткен 50 миңдин 20 миңин барып туруп полностью өзүмө чаптайм, кийинем, бир нерсе кылам, же болбосо өзүмө арнайм, өзүмдү оңдойм, чачым боёйм, косметологко барам, өзүмө жакшы кийим сатып алам, өзүмдү сыйдайм деп мындай бир вознаграждение, да, то есть сумка болобу, саат болобу, я не знаю, айфон алабы, же бир эми запуска жараша да, жакшы запуск, миллиондук запуск жасап алсаңар, мисалы үчүн 400 миңге, 500 миңге бир машина деле алса болот. Мисалы үчүн Матис да, Матис алыш үчүн мен эмне кылсам болот? Эң жаңыдан баштап аткан айым деле Матистен баштаса болот. Почему бы нет? Матис алып, Матис 200 миң, 250 миң турат экен. Лалафуга кирдим, Матис канча турат, тияктан бияктан карадым, авторынок. Звонить билдим даже Матис канча турат экен, 200 миң, 250 миң деди. Я такая, окей, 250 миң табыш үчүн эмне кылышым керек мен? 500 миңге экспертимдин курсун сатышым керек экен, допустим, да? Экспертимдин курсу 5 миң, 5 миңге биз 100 адамга сатышыбыз керек экен. Да, условно 120, чтобы там 20 адам это расходы, да, общие. 120 адамга сатышыбыз керек экен. 120 адамга сатыш үчүн мен 500 заявка бесплатный литтерди алып келишим керек экен. Деген регистрация алып келишим керек деп. Сизде уже мындай декомпозиция план кетет. Дальше что? Бул пландарды жазып атканда, аткарып атканда сиз өзүңүздүн бадиңизге, шеригиңизге, бул курста 2-2 бөлүнөсүздөр. Бади шерикке бөлүнөбүз. Ошол шерикке, мисалы үчүн, ушул целди аткарбасам 2 айдын ичинде мен сага 5 миң берем, 10 миң берем деп экөөңөргө бири-бириңерге цена слова койсоңуздар болот. Либо ушул нерсени мен аткарбасам, сен үйүң барып жыйнап берем, я не знаю, же болбосо сага сүмбүлгө, спага мындай бир цена слова койсоңор болот. Это может быть все что угодно, но самая главная задача это сделать результат и дать цену слова и өзүңүздүн бадиңиз менен, шериңиз менен не только акча жаатында, вот эгерде мен мисалы үчүн максат коюп атам, спортом заняться деген бул туура эмес, да? Мен бул айда 10 жолу тренировкага барам, или 5 жолу спорт залга барам деп өзүмө обещание берсем, ошол нерсени аткаруу, конкретика, да? Анан смарт система боюнча максат коюу, анан мындай конкретно измеримый болуш керек. Это многие знают, я не буду об этом повторяться, потому что бул целдерди коюудагы мага жардам берчү нерселер менен бөлүштүм. Жана максаттарыбызды коюп жетпей калып, разочарование болуп, максат койбой калган учурлар да болот. Менде ошондой болчу башында.
көбүрөөк сураш керек деп аябай башкача прям нереальный целдерди коюп алчумун. Койгула 6 айга, 1 жылга. Мисалы үчүн 1 айга, 2 айга, ар бир айга мисалы үчүн мен коём да. Анан кылбай калсам экинчи айга жылдырам. Бирок сөзсүз түрдө ар кандай болот да ачыгын эле айтып атам. Анан целди аткарбай калып өзүңөн разочарование алганда мен лохмун, мен недоэкспертмин, мен эмне деген адаммын, дисциплинам жок деп өзүңдү жеген сайын артка кетесиң да. Самое главное это вера в себя. Что помогает чемпиону победить? Это вера. Вера, ишеним. Вера в Аллаха, вера в себя. Что я лучше, что я чемпион. Демек сизге ошол ишеним опора жардам берет. А эгерде сизде обида, анан бул күчтүүрөөк экен, бул башка мындай экен деп эле өзүңүздү жей берсеңиз, мен колуман келбейт. Бул наоборот артка тартат. Ошондуктан я молодец, у меня получается. Не сравнивайте себя ни с кем. Ошон үчүн бул нерсени азыртадан внутренний опораны биз өзүбүзгө вырабатывать этип баштайбыз да. Мен ойлойм сиздерге бул сабак абдан пайдалуу болду деп. Менин ушул максат коюу боюнча сабагым сиздерге действительно жардам берсе, мен абдан ыраазы болом. Баарыңыздардын максаттарыңыздарды ушул сабактын астынан күтөбүз жана эмки сабактан көрүшкөнчө.